Assalamu alaikum туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін сіздерге арча бешіктен бір сонун сатылуучу үй көргөзмөк үчүн биринчи эле болуп сіздерге даректи түшүндүрөйүн. Мен турган жер Чортекова жана Абдрахманов көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул кесилиштен эле сиздер батышты карай жүрсөңүздөр, мынакей катардагы 3-үчү үй. Бул чоң 2 этаж үй сатылып аткан учуру туғандар. Так, сиздер Южный магистраль Чортековадан өйдө карай келесиздер. Оң тарапты карай келсеңиздер, мына Абдрахманов көчөсү менен Чортекова көчөсү кесилишет. Бул жерден 202-чи жана мынакей 49-чы автобус жана башка маршруткалар шаардын бурчуна жүрөт. Ориентирди бул супер арзан дүкөндөн алсаңыздар болот. Ошол дүкөндүн туш тарабындагы көчө менен кире бересиздер тугандар. Мынакей тугандар, Чортекова көчөсүнөн кийин эле батышты карай жүрсөңүздөр, катардагы 3-үчү үй, бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйүбүз болуп калат тугандар. Мынакей бул көчө тарабынан көрүнүшү Абдрахманов көчөсүндө жайгашкан. Так, жердин аты жалпысынан 6,5 соток. Эң эле чыгыш чегара бул жерден башталат. Андан кийин пульт менен ачылып чалган дарбазасы, бийик забор. Бул жакта калиткасы жана эң эле батыш чегарасы. Мына бул кошунанын заборуна чейин. Жолдор кенен мынакей үй ээси көчө тарабына жакын каралды уже шебен төшөп, негизинен көчө тарабынан мынакей кенен көп эле машина койсоңуздар деле болгудай, конокторуңуз келип калса, кенен машина койсоңуздар деле болгудай, и короосуна деле кенен машина койгонго бул жакта навес бар, навестин ый тарабында. Бул пульт менен ачылып чалган дарбазадан кирсеңиздер эле. Так, дагы эмне маалымат, эми калган маалыматты, короосуна кирип калган маалыматты берейин. Анан тугандар, бул забордун сырткы тарабы травертин болот экен. Бул тарабы травертин болот. И фундамент тарабы мондай табигый таштар менен жасалган экен тугандар. Мынакей табигый таштар бул жерде даяр. Андан ары дагы жакшы жери мынакей природный газ бар, центральный канализация, электр энергиясы 3 фаз алуу, суу баары бар экен тугандар. Мынакей бул сатылуучу үйүбүздүн короосу. Бул жакта 300 квадрат метр болгон чоң үй тугандар. Стенасы 1,5 кирпич. Тышкы тарапы утеплитель, анын тышкы тарабы мынакей ушундай светтеги травертин менен жасалган тугандар. Так, дагы эмне маалыматы? Негиз боюнча азыркы учурда тугандар курулуш жүрүп аткан учуру сырткы фасады мына ушул даражага чейин бүтүрүлгөн. И дагы могу фундаменттер жанагыдай натуральный таштар менен жасалганат. Могу балкондун могу жерлери мондайнан таштар менен дагы мондайнан жасалат экен тугандар. Чыгып монтип сөйнөп турган жерге кире бериштин деле каптал жактары ошондой жасалат тугандар. И бул эме дагы террасанын дагы могу жерлери мондайнан 1 метр, 1,5 метрдей бийиктиктеги таштар менен монтип сөйнөп турган жерге, тосуп турган жерин жасалат тугандар. Так, анан азыркы учурда ички тарабында шпаклевка болгон. И андан кийинки ремонт иштери жүрүп аткан учуру негизинен алган адам келсеңиздер, ошол обойлору, ошол ремонттору бүтө элек. Кааласаңыздар, сиздердин вкусуңуздар менен каалагандай ремонт кылсаңыздар болот дальше. Же болбосо өзүнүн проектиси менен бүтүр десеңиздер, өзүнүн проектиси менен сиздерге толук түрдө 100% бүтүрүп берет экен бул үйдү. Бир гана ошол мебелиңиздер алып келесиздер, ошол мебель алып келгенге чейинки даражага чейин бүтүрүп берет үй ээси. Мынакей ушундай кенен короосу, мындай жарыктаткычтар жана бул забордун сырткы тарабы да ушундай травертин болот экен тугандар. Анан бул дарбазанан кирсеңиздер эле кенен машина койгонго жайы, ылдый тарабы мондай брусчатка бар. И могу зеленый зонанын жайларына барына ошол газовый экенге мындай эмне деп грунт деп коет беле, ошондой сары жакшы газондун топурактары баары даярдалып, кыскасы 1 айдын ичинде тугандар бул үйдү тааныбай каласыздар. Толук түрдө бүтүрүлөт. Эгер жакын карат алып калсаңыздар, ошол ички тарабындагы ремонтту өзүңүздөрдүн вкусуңуздар менен ошол бүтүргөнгө өзүңүздөрдүн бир советиңиздерди айтып, ичини өзүңүздөр каалагандай бүтүрүп алсаңыздар деле болот экен усталар менен. Так, бул террасанын деле могу тумбалары тугандар мондай болуп бүтүрүлөт. Так, дагы эмне маалыматы? Бул жагы дагы зеленый зонанын жайы мынакей. И ары жактагы кошуна менен болгон забордун ортосунда аралык тышталган тугандар. Отопление, водяной теплый пол отоплениясы, газовый котел менен жылытат. Ал бул жакта подвалда орнотулган. Аларды азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Сиздер биринчи болуп үйдүн ички тарабына көргөзөм. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги, көрүп эшик орнотулган. Кире бериш бул жери. Киргенде прихожкасы. Мынакей тугандар.
Бұл прихожкасы. Жаңа айтқандай отопление водяной теплый пол, газовый котел менен бары жылыйт. Кіргенде оң тарапта бұл жерде холл жайғашқан, түштік тарауынан терезе. Окей. И бұл жағында чоң залы. Түштік тарауынан терезе. Шындай кенен зал екен туғандар. Так. Андан ары. Бұл жақта общий санузел. Окей. Общий санузел. Бұл жақтан түс кірсек, кухнясы. Шығыш тараптан терезелер. И террасаға бұл жерден шығып кеткенге өзінше эшиги. Окей. Террасаға шығып кеткенге. Террасадан бұл жақтағы очоқанағадағы өтіп кетсеңіздер болады. Қысқасы кухня менен очоқананың аралығы жақын жерге жайғашқан туғандар. Так, дағы эмне маалыматы. Биринчи этажда ошондо зал, холл, общий санузел, кухня жана бул жерде бир бөлмө, кааласаңыздар спальный бөлмө, кааласаңыздар улуттук бөлмө, национальный бөлмө иши кылып, ушундай бир бөлмө жайгашкан тугандар. Бул жерде экинчи тарапта тепкичтин жайы. Окей. Тепкичтин жайы. Азыр эми силерге экинчи этажды көргөзөйүн. Үйүбүздүн экинчи этажы. Чыкканда холлдон калган бөлмөлөргө өтүп кете аласыз. Онда оң тараптан көргөзүп баштайын силерге. Так, бул жерде бир спальный бөлмө. Окей, түндүк тарабынан терезе. Жана айткандай туугандар, азыркы учурда мына шпаклевкасы бүтүрүлгөн. Калагандай потолок, калагандай пол, өзүңүздөр калагандай обойлорду деле ушул келип үй сатуучу менен же ушул усталар менен сүйлөшүп, эгер сатып алсаңыздар, азыр уже эме кылсаңыздар болот. Өзүңүздөр калагандай, же болбосо үй ээси өзү проектисиндегидей ремонт кылып берет. Бул жакта экинчи спальный бөлмө, өзүнүн санузелі менен экен. Так, түштүк тарабына терезелер орнотулган. Бул жакта мына тоолор табият кенен көрүнөт. Табият тоолор кенен көрүнөт. И андан ары дагы эмне маалыматы? Бул жагында мына балконго чыгып кеткен жайы. Бул жер монда чакан бир бөлмө экен. И бул жерде балконго чыгып кетсеңиздер болот. Жана айткандай, балкон туугандар мондай бийиктиктеги таш менен мондай жерден жабылып, ал дагы бүтүрүлүп берилет туугандар. Таш менен мондайдан жабылат экен. Балкон бул жактагы прихожканын жайы, террасанын жандары бары ушундай бийик таш менен жабылат. Бул жакта дагы бир бөлмө, балдар бөлмөсү окшойт. Детский бөлмө. Чыгыш тарабынан терезе, түштүк тарабынан терезе орнотулган. Бул жагында бир шкафтын гардероб сыяктуу бир шкафтын мондай жайы бар экен. Мебель орнотсаңыздар болгодай жер. Общий санузелди көргөзсүңдү, общий санузел. И бул жакта экинчи этаждын эң акыркы бөлмөсү. Мондай дагы бир бөлмө жайгашкан. Бул родительский спальня окшойт туугандар. Бул жакка өзүнчө бир мебель койгонго жайы. Чыгыш тараптан терезелери жана өзүнүн санузели бар экен. Өзүнүн санузели. И водяной теплый пол туугандар. Бардык бөлмөлөр водяной теплый пол. Негизинен уже орнотулган, азыр деле жылуу экен үйдүн ички тарабы. Келгенде өзүңүздөр дагы байкап көрсөңүздөр болот. Андан ары силерге короосуна чыгып калган маалыматтарды бир чекеден берейин. Мен Кыргыз Сатуучунун короосундамын туугандар. Эми дагы эмне маалыматы? Так. Силерге бул жакта ошокананы жана отоплениянын котелу жайгашкан бөлмөнү көргөзөйүн. Жана айткандай террасага үйдүн ички тарабынан дагы эшиктен, и сырткы тарабынан бул тепкичтен чыксаңыздар болот. Бул үйүбүздүн чыгыш тарабынан көрүнүшү. Так, андан ары бул жагында очоканасы. Өзүнүн ракайнок суусу чыгарылат бул жактан, эки очок, барбекю жана мондай бош жер. Газдын турбасы бул жака чейин келиптир туугандар. Газ кое алсаңыздар деле болот. Үйүбүздүн түндүк тарабынан көрүнүшү жана бул тарабында дагы зеленый зонанын жайы болот экен туугандар, могу жагы. Анан бул жакта подвал, подвалда
газовый котел жайгашкан. Бул жагына газовый котел, көрүп турсаңыздар газовый котел орнотулуп тур. Үй водяной теплый пол, ушундай газовый котел менен жылый тугундар. Анан бул жактагы подвалды дагы толук түрдө үй ээси өзү бүтүрүп берет экен. Так, дагы эмне маалымат айтылбаган. Бул үйдүн бир эле баасы калды окшойт. Жамгырдын суулары дагы түз ылдыйга канализацияга кетсе керек туугандар. Короосунда жамгырдын суусу көл болуп жыйналып эме болбойт. Так, бул үйдүн баасы так, $390,000. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээсител деп жазылып турат туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, дагы сүйлөшүүлөр болот. Анан бул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, сиздер ушундай үй издеген таанышыңыздарга чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.